моментальный эксперимент. Акимибиз урматтуу аким, рахмат сизге. Убактыңызды арнап ушул жерде келип отурасыз. Эбеким депутат болуш үчүн окуш деген кыргыздар үчүн мындай таң калыштуу, мындайча айтканда жапайы угулат да. Аны окуп эмне кылат, үйлөп койсо 9 айдан кийин ата эне да деп, 1 жылдан кийин. Аны билебиз туура. Бирок ал бар болгону биологиялык ата эне. Ата эне болуш өзүнчө бир илим, өзүнчө бир искусство, өзүнчө бир чоң чеберчилик экен. Баланы тарбиялаган ташты кемирген менен барабар дейт. Рух казан бирок аш казандан айырмаланып, той болсо дагы үн чыкпайт экен. Аш казан эгер бир күн той болсо, кечкурун ачышып, уже азыр чыгып кетип каласыңар баарыңар. А рух казан аябай чыдамдуу экен, төөдө экен. Үн чыкпай 20 жыл жүрө берет экен, ач болсо дагы. Бирок бир жолу билдирет экен. Ал кайсы дегенде взрыв берет экен. Рух казан той болсо, рух казаны ач адам эртеге тоң моюн, эгоист, наркоман, зөөкүр, дүйнө парас, мансап парас, амал парас, кытмыр, көр албас, ичи тар, бакыл болуп чоңоет экен. Көрдүңөрбү канчалык рух казанынын той болгонунун зыяны? Кудай туура дегенге бир кол чапкылачы бектер. Мындан ары эгерде айланаңызда ошо ачуулуу, өтө ачуулуу, ичи тар, кытмыр, ушундай бир тоң, зөөкүр адамды көрсөңүз ойлоп, ана капырага айткан рух казаны учурунда толбой калыптыр деп. Ачка калган. Рух казан какшып кетет экен дагы 20 жылда бир взрыв берет экен. Наркоман деп, ошондой бир баңгизат деп, андан бетер чатак жүрүштүр. Келиңиздер урматтуулар, мен жөн эле юмор менен айтып атам, бир колубуз бошобой калган. Мына ушу рух казанды толтуралы. 3-чү казанга келебиз эми. Колду дагы алып келгиле. Бектур агай адышы келип атат. Бектур агайдын күлгөнү үчүн бир кол чабып койгулачы. Жүрөгү тода айкөл адам гана мынтип күлөт. Да. Анча-мынчасы мындай кыйынсынып кытмыр болуп отурат. Муну ким билбейт экен деп. Как будто Бектур агай билгендин 10-11-inde биз билбейбиз. Ито кичпейилдик менен күлүп отурат. Каяка келдик? Акыл казанга кел. Мына уну тарт болам. Кана эмне кыласың мен калпагымды тартып? Мына залды тарт. Мына акыл казан. Акыл казанынын азыгы математика, физика, химия, кроссворд, шахмат, шашки. Эң зору акылман улуу инсандар менен сухбатта болуш. Бүгүнгүдөй Кыргызбай агайдын лекциясыны, Бектур агайдын ушундай бал тамган сабактарын алган адамдын акыл казаны толот экен. Ана энди 3 казан. 3 казаны тең толгон адам гармониялуу адам болот экен дагы, камил инсан болот экен. Камил инсан дегени ар тараптан өнүккөн, кымтыксыз, кемчиликсиз инсан болот экен дагы. Жубайыны дагы бактылуу кылат, элини дагы бактылуу кылат, элиме кызмат кылайын деп бирден китепти алып кое бергиле, эч болсо бирден. Анын ичинде энциклопедия болсун, словарь болсун, справочник болсун, япазнаю мир болсун, бул ким, ал эмне деген китептер болсун. Ана ошондо жыйып жүрсөңүздөр, ал эми ким турмушка чыга элек болсо, кыздар болсо эгер Кудай калса себебиме кошом деп, алар дагы китеп алсын. Мына, ал эми ким мугалим болсо, зиялилерге айтамын. Зиялилер мугалимдерде 500дөн аз китеби болсо, ал зияли болуп эсептешке. Анын ичинде 200 өзүнүн предмети боюнча болсун. Биология болсун, биология, математика, химия, физика. Ошондо ал мугалим болуп сабак өтүшкө моралдык укугу болот. 500 китеп үйдө болсо. Кээ бир Африкадагы мугалимдердин үйгө барсаң 5 та дагы китеби жок. Африка дедим, а? Анан капырага бизди сындады дебегиле, бакке. Ол 5-өө тең библиотеканын китеби. Да, бул да бүгүн Бектур агай адышып отурду да, күлүп, ушундай жакшы отурат бар болуп. Ошого биз Африкага окшобойюк, дайым үйүбүздө ошондой соонун эме кылсам болот. Эми оңдой эми да. Мана энди тарсын, мана сен кыжалат болуп атасың агай. Внимание.
500'den az болбосун, урматтуу мугалимдер. Мына азыр дагы бир ментальный эксперимент. Болобу бактыбек, урматтуу аким? Бул Гапур агай жалаң уже 5-нчи эксперимент кетип атат. Кайсы мугалим, энди мугалимдерге өтөм. Кайсы мугалим өзүнүн предмети боюнча, мисалы үчүн химия же бар дегендер кол кети боюнча суроо берип калам. Эсепти сылтырат. Жок, сен тартпа эсепти. Жок, көзүм жетпейт. Бар, о, справочник жок, монография жок. Откуда может быть качество знаний? Эми мен мындай десем, мугалимдер, бизди сындады дейсиңер, азыр мен жакшы сөздү дагы айтам. Бул мен айткан каякта экен? Африкан мугалимдери ошол үчүн жалчыбайт. Жыйырты сыям жалчыбайт, олимпиадасы да жалчыбайт. Эч о Кыргызстанда андай мугалим жок, таласта вообще бардыгы да минден китеби бар. Тынбай окуйт дейли. Керегем келди. Сактайлы биз жан дүйнөсүн сактайлы. Ал эми жанагы кагаз отчет, фото отчетту сурагандар, отчет балдардын билими, ОРТси, тарбиясы, иманы ана ошол отчет керек болсо көрүп алып мына. Искусствонун эмеси болуптур. Ошол үчүн колуну куруп калдырбайын деп идея айткан. Эң жакшы отурган адамга приз берет. Кудай кааласа. Мына ошол эң жакшы уже сен кызматыңдан кетишиңдин башталышы деп койгондон кийин жетекчилер аябай кызматыга этият болот. Кудай каалса анан адилеттүүлүктү дагы сактайт. Африкада буга маани бериш керек. Эми жана кийинкиси жетекчинин эң жек көргөн 14 сапаты. 14 атайын. Авал 7, анан бул бардыгы сандарда сыр бар. Мына ушул, эми мына ушул менен анан мен ошону менен биргеликте өзүмдүн 25 жылдык жетекчилигимдин тажрыйбамды бул жерге коштум. 25 жылдык. Анткени бир айылда туруп республика боюнча ОРТден мынау сапат лицейлериден ошол жылдары анан өтө $10,000 чейин акча төлөгөн мектептерге караганда ОРТден жогору бала алып Кыргызстанда 1-орунду алып кеткен мектепте жетекчилик кылыш түзүш дагы бир аз эмгекти талап кылат экен. Скромный ошону дагы бир аз жазып койдум бул жерде. Эми бул жерде мына ушул жетекчиликтерге бир экөө сөз айтайын. Урматтуу директорлор. Бир директорлор кол көтөрүп коюңуздарчы бар болсо. Директор, завуштар, организаторлар бийик көтөргүлө. Бир карап коюңуздарчы, туура элеби бардыгы? Жакшы түшүрүңүздөр. Урматтуу жетекчилер, жаңы дайындалдыңар. Ошол үчүн бул жерде жаш директорлордун мектебинин жобосуну, программасын бергенмин. Эгерде жетекчи болуп келдим, абал дұрыс болсын десе